Саламатсыздарбы урматтуу шоу бизнес сүйүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда подписаться басычын басууну унутпаңыз. Бул сиз үчүн оңой эле, а биз үчүн абдан керек. Каналдын өнүгүшүнө салым кошконуңуз үчүн чоң рахмат. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар! Тез арада төлемдер! Ишенимді букмекер! 10 күндөн бери комада жаткан Асель Мамбеткалиева каза болду. Буга чейин Бишкекте белгилүү стилист Асель Мамбеткалиева жол кырсыгына кабылып, оор абалда комада жатканы тууралуу кабар тараган. Мындан 10 күн мурун жол кырсыгына кабылган стилист Айындын абалы оор бойдон калган. Алган жаракаттары оор болгондуктан абалы жакшырбай койгон. Ал бүгүн саат 15:10 чамасында каза болгон. Стилист Айындын артында эрзеге жетелек 3 баласы калды. Булак Назар Ньюс чекиткейже. Биздин каналга жазылып жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер. Эскерте кетирүүчү нерсе, сайттардан алынган кабарлар үчүн биздин канал жоопту эмес. Анжелика, курбумду кече жерге бердик. Өтө оор күн болду. Өрчү Анжелика акыркы учурларда Instagram баракчасына баш багуусу чандуу болуп жаткандыгы тууралуу билдирүү жазып, эмнеге акыркы күндөрү Instagramга баш багуум чандуу болуп калды? Же балким ишимдин көптүгү. Кыздар менен алек болуп кол тийбей жатабы? Жок, убактылуу ички сезимдеримди жаңылап жаткандаймын. Себеби курбубузду кече жерге бердик. Өтө оор күн болду мен үчүн. Же ошогодур. Жакында өтчү концерттерге чуркап баштадым деп билдириме жазып чыкканы маалым болду. Эске салсак, ырчы Анжеликанын курбусу белгилүү стилист Асель Мамбеткалиева жол кырсыгынан кабылып каза болгондугу маалым болгон. Ырчы Анжелика айткандай, стилист Асель Мамбеткалиева кече жерге берилген. Булак аргумент чекиткейже. Биздин каналга жазылып жана акыркы жаңылыктарды билиңиздер.